Өлкө боюнча тандалган 9 пилоттук шаардык айылдык аймактарда зомбулукту, экстремизмге туруктуулукту жогорулатуу боюнча акселерация программасы Ош шаарында уюштурулду. Программа Евро биримдик менен Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Азияда зомбулук, экстремизмге туруктуулукту жогорулатуу долбоорунун алкагында өттү. Ага Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын пилоттук аймактарынан келген бизнес долбоорлордун демилгечилери жана коомдук алдын алуу борборлорунун мүчөлөрү катышты. Бул программа мен үчүн ошондой эле башка менин кесиптештерим үчүн да абдан пайдалуу болуп кетти десем туура болот. Анткени биз бизнес идеяларыбыз буга чейин чик болсо, бүгүн бир топ бышыктадык, тренерлерден жаңы тажрыйбаларды, ыкмаларды, методдорду алдык, рынокты толук анализ жүргүзгөндө, свот анализ жасаганды, мындайча айтканда биз бизнес идеяларыбызды бүгүнкү күндө толук бекемдеп бышыктап алдык. Иштеп жаткан коомдук алдын алуу борборлордун курамы жана анын кеңеши жаштардан, аялдардан, диний лидерлерден, имамдардан, укук коргоо органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлеринен турат. Ушул бизнес долбоорлорду колдоонун өзгөчөлүгү бизнес аркылуу коомдук алдын алуу борборлорунун иш аракеттерин колдоо. Башкача айтканда, коомдук алдын алуу борборлорунун бенефициарларына билимсиздиктен же түшүнбөстүктөн тартип бузуу, укук женемдерди бузууга кабылгандарга жана башка аяр катмарларга жана алардын үй бүлөлөрүнө жеңилдиктер түзүлүп, турмушун жакшыртууга шарт түзүлөт. Алардын ичинде чет тилдерге окуу, тикмечилик, шахмат ойночу жайларды ачуу, полиграфия усулдары, жыгач устачылыгы жана башка элге керектүү багыттар колдоого алынууда. Бүгүн ошол биздин пилоттук айыл өкмөттөрдөн жаш ишкерлер өздөрүнүн демилгелерин көтөрүп чыгып атат. Ошол ишкерлер өзүбүздүн иштерибизди ашырып атканда ушул аярлуу катмардан жана муктаждуу болгон үй бүлөлөрдүн мүчөлөрүн иш жумушуна тартабыз, окуу жумушуна тартабыз деп ушундай коомдук алдын алуу борборлору менен тыгыз байланышабыз, иштейбиз деген маанайда талкуу жүрүп жатат. Ош шаарындагы акселерация Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынан келген 15 бизнес долбоордун демилгечилери жана коомдук алдын алуу борборлорунун мүчөлөрү катышып, алардын ичине 8 долбоордун демилгелерине 300 000 сомго чейинки гранттык каржылоо боюнча сертификаттар тапшырылды. Бизнести нөлдөн баштап кандай башташты, анан далжейишим кандай өнүктүрүштү, бардыгын үйрөтүштү. Ушу 3 күн аралыгында менин идеям шахмат боюнча болчу. Шахмат борборун ачуу боюнча ачып, кандай өнүктүрүш боюнча бардыгын үйрөтүштү, окутушту. Бул программа ПРОнун тарабынан уюштурулган программа бизге эми жаңы өсөйүн деген бизнес проекттерди өндүрүп чыгаруу, колдоо ошолорду үйрөттү.